калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Куланак жамааттык мультимедиа борбору. Бүгүнкү биздин каарманыбыз 14 жыл мурун Куланак айылына келин болуп келген. Ал кезде Асель Нусубалиева 2-курстун экономика факультетинин студенти болчу. Бала менен үйдө бош отурганда эмне деп жолдошу менен кошо курулушка барып жүрүп, 1 жыл ичинде толугу менен курулуш иштерин өздөштүрүп кеткен. Азыр иштеген кызматы менен сыймыктанат. Себеби башка иштерди деле жасап көргөн, бирок курулуштагыдай ырахат алып, кубанып иштеген эмес. Ал айтып калат, менден да өтүп сен профессионал болуп кеттиң, универсал болуп бардыгына көнүп кеттиң. Шоклевканы тартканда сен мындай сулуураак жакшы тартасың дейт да. Шкуркасы жок. Анан сен тартчы деп калат. Красканы бергенде жакшы бересиң, сен берчи. Ошентип калат. Ал 2013 жылдан бери жолдошу менен биргеликте курулушта иштеп келет. Учурда жолдошу Асель айымды дасыккан уста болуп калдың деп кеңеш сурап, экөө чогуу кызмат көрсөтөт. Жолдошума жардам берип, ал кылып аткан жумуштарды мен да кылсам деп жанында жүрүп үйрөнүп алдым. Негизи жолдош көп бригада иштечи, 12-13 бала. Анан акчалар бөлүнүп кеткенде астан эле тип калат да. Шаарда жашасак, экөөбүз эле элди ишенип, эгер бизге ишенип хозяиндар берсе, экөөбүз эле иштеп көрөлү деп бир квартира алдык. Полный нолдон баштап. Курулушта нөлдөн баштап дегенде пайдубалын курууда башталат. Жана мунун ичинде дубалы, шубактары, чатырына чейин курулуш иштерин толугу менен кызматка алган курулушчу өздөрү бүтүрүү керек. Бизге ушинтип ишенип берди, мону до конца бүтүрүп бергиле деп. Бергенде дагы материалын өзүңөр эле алып бергиле деди. Өзүңөр алып, өзүңөр до конца бүтүрүп бергиле деп акчасын да которуп берди. Экөөбүз базарга барып, материалынан өйдө алып, ошону до конца тургузуп бердик. 3 айда 8 комнатаны тургуздук. Бүт оюндагыдай жасап бердик, анан ыраазычылыгын алып аябай жакшы бүтүрүп бердиңер деп акчабызды колго алгандай, ушинтип иштесе болот турбайбы деп анан жолдошум жанынан чыкпай калдым. Ошентип 2013 жылдан бери Асель жолдошу менен курулуш иштеринде элге кызмат кылып келет. Кылган кызматын көргөн теле теңкүчтүштары аялым үйдө бош эле жатат, жаныңа кошуп алып үйрөчү деп жубайларын кошуп бергендер да болгон. Көлдө иштегенде деген жолдошум дос баласы келип аялдын жанына кошту, мен жаныма. Ошентип үй жасаганды үйрөтчү, бул жөн эле жатат. Болбойт экен баары эме да, шыгы келбейт экен. Ошолордун үйүн жасап атканбыз. Мен жаныма күнүгө келет эртең менен. Кечинде өлө чарчадым деп кетет. Анан үйрөнүп албай койду. Шпаклевканы тартканда дагы мен үйрөнүп албай койдум деп анан эң аягында. Ушу менин эмем эмескен, кезибим эмескен. Жасабай эле коеюнчу деп. Алгач курулуш иштерин кыла баштаганда ата-энеси каршы пикирлерин айтышкан. Эми көп айтат оор жумуш депчи. Мен үчүн жеңил эле да. Мен өзүм үйрөнүп алган үчүн мага жеңил эле. Мамамдар да айтып калат, сен эркек болгондо бизге эмне багы эле 5 этаж салып берип коймок окшойсуң деп. Иштеп жүрүп канчалаган жылдарды артта калтырса дагы, Асель алгачкы туш кагазды дубалга чаптаган күндөрүн так эсинен чыгарбайт. Шаарда полковник болуп иштеген байкен эмес экен. Күнүгө звонок күтүп жүрдүм, качан тиги полковник чалып, кыйкырып, ызылдап акчамды келе деп айтып депчи. Терезелердин баарын ачып, эшиктин баарын ачып алып чаптап анан эртеси түшүп калсам эмне дейт, кайра чалып алып акчамды келе дейт деп ошол кызык болгон. Жолдошу экөө жумушка алганда нөлдөн баштаганды жакшы көрүшөт. Себеби баштап коюп бүтүрбөй кеткендерин же туура эмес жасалып калган жерлерин оңдоп түздөө оңойго турбаган иш экенин баса белгилейт. Жумуш алганда позитив менен иштегенди жакшы көрүшөт. Анткени ишти алганда жакшы маана менен баштаса, жакшы ийгилик менен аяктарын дайыма төлгө кылып алган. Негизи көңүлдүү иштейбиз да биз иштеп баштаганда. Анткени башында эле иштеп баштаганда көңүлдүү иштеп баштасаң, аягына чейин көңүлдүү өтөт да. Анан кылгың келбей, нары басып, бери басып, бул жер мындай болуп калды, тиндей болуп калды десең, до конца ошентип бүтөт. Бирок күчтүү каалоо болбосо жана ишин жакшы көрбөсө, бардык эле адамдар бул жумушка чыдай бербейт дейт. Учурда жолдошу экөө Куланак айылына көчүп келип, 5 баланы тарбиялап жаткан учуру. Айылда курулушта бир үй бүлө болуп иштегендер жок болгондуктан буйрутма бергендердин саны күн санап өсүп жаткан мезгили. Даярдаган Даткайым Оразакунова.